саламатсыздарбы? Садыр Жапаров. Биз жараксыз абалдабыз. Бул үй деген bir dagы içine can agat. Bu 1-2 aydan keyin kulap kalışı mümkün. Atam деген 3 yıl boldu kaytış bolup kalганына. Жети бит туганмын, апам, мамам бизди багып келатат. Не болосун бизди багат. Мына бизди жараксыз абалда. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга assalamu алейкум. Биз Нарын областындагы Актала районунун Актала айылына келдик. Бул жакта карындашыбыз президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жасаган экен. Карындашым, атың ким? Сырга. Сырга азыр мына президентибиз Садыр Нуркожоевичке Сырганын үнү жетип, Кудай буйрса, Кудай кааласа, бул жакта үй салынып бере турган болуп атат. Сырга президентибизге сүйлөп койсоң болот. Каттуураак, Сүйлөйсүңбү? Салам айтпайсыңбы? Учурашпайсыңбы? Садыр ата кандай исте? Айт. Бол? Садыр Нуркожоевич кандай исте? Сырга негизи өзү мындай сөзгө жогору адам экен чынында. Мына бул үйдүн эмелерин мындай сырткы келбеттерин көргөзүп эмет койсоңуздар. Эмет туруп, полный бүттүгүн. Мына бул жакта эме кылып, азыр Кудай буйрса кече бул жакта эмелерди кече эме баштаган экен, уже стройка башталып, понедельниктен баштап иш жүрөт экен. Кудай буйрса, Кудай кааласа, мына сонун күндөр ала алды да. Эми негизи бир нерсени баса белгилеп айтып кетейин. Негизи убагында Атамбаев дача суда 40 үй бүлө кырылып, Москва шаарынын тургундары, сиздерге Казакстан чек арага, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. +7 926 125 0303. Убагында Атамбаев дача суда 40 үй бүлө кырылып, өлүп калган кезде дагы басып барган эмес да. Бирок президентибиз Садыр Нуркожоевич ага ордодо бир үйдү мыйзамсыз бузган үчүн ошол жерге барып үй салып берип атат да. Ушул Балбайдагы балага дагы көңүл бөлүп мектеп боюнча бул жактагы Сырга карындашыбыздын үйдүн акыбалын чыгарган, буга да көңүл бөлүп, мына азыркы убакта каражаттын полный бүттүгүн өздөрү мойнуна алышып, куруп берип атканы бул сүйүндүрөт. Үйдүн акыбалы менен тааныштырып калдым. Сырга, сен сүйлөйсүңбү бир аз? Сүйлөп эметчи, эмне уялып атасыңбы? Мына үйдүн акыбалын жактар полный бүттүн көргөнүңүз болуп кой. Үйдүн алды тарабынан тартып койсун. Сырганын үй бүлөсүндө 7 бир тууган экен. 7 бир туугандын менин көрүшүмчө бир эң акыркысынан санаганда экинчиси экен да. Сырга ушу соцсетке, ушу интернетке ушул үйдүн акыбалын тартып, биз 7 бир тууганбыз. Атам 3 жыл мурун өтүп кеткен. Бизди жалгыз бой апам багып атат. Колунда эмнеси болсо полный бүттүк тамак аштын баарын иштеп, өзү адал оокат менен бизди багып атат деп айткан экен. Чынында биз көрүп аябай эме болдук. Жаман болдук да, мындай айткандачы. Бирок ушул нерсеге кайдыгер карабай президентибиз ушул жакка адамдарды жөнөтүп, иш баштап, Кудай буйрса, жастын келиши менен стройка башталып атканы аябай сонун. Мына үйдүн келбети дагы бир эме полный эме жараксыз абалда. Кудай буйрса, Кудай кааласа, буларды ким билет? Сырганын бир туугандарын, карапайым ушу калктын арасынан чыгып аткан адамдардын баары ааламга жол айылдан башталат дейт. Келечекте Кыргызстанга кызматка алган Айсулуу Тыныбековага окшогон же жана башка адамдарга окшогон мыкты инсандар чыгат деп ишенебиз. Сырга бир сүйлөчү, сен сүйлөчү бир сөз. Не, уялып атасыңбы?
Мындай басып эметип могу эме кылып калды. Сырганы буйруса сыргага жаңы үй курулганда келип тартып кетебиз дагы. Сырганы мына үйүнө киргизип ба, лента кесип сырга. Sen биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичти тааныйсыңбы? Иә. Жаман уялап жаткан, коркпо. Садыр Нуркожоевич аябай мээримдүү, аябай боорукер адам. Мынакей урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Кудай буйруса бул жакта стройка башталып, 11ге 8 өлчөмүндөгү фундаментке даярдалып, жер казылып баштапыр. Кудай буйруса, Кудай кааласа, бул жердин дагы бүтүп калгары көп деле убакытты талап кылбайт. Жок дегенде президентибизге салам айтып туруп, рахмат айтып койчу. Рахмат, салам. Садыр Нуркожоевич деп. Садыр аба дечи. Садыр аба. Сизге чоң рахмат деп кой. Сизге чоң рахмат. Сырга ошол күтүүсүздөн эле тарткан экен, сырга. Телефон, апасынын телефонун алып тартып жиберген экен. Тартып ошо интернетке чыгып кетип, ошодон кийин калдайган калың эл көрүп, президентибиз Садыр Нуркожоевич көргөн экен. Сырга сага ишиңе ийгилик. Окууларыңда жакшы окуу. Кудай буйруса, Кудай кааласа баары жакшы болот. Ушундай эл бар экен, карапайым калк бар экен, биздин боорукер президентибиз бар экен. Рамазан айында ушундай ыйык айда жакшы бир иштер жасап атат. Кудай буйруса, могу жерди жаркырап үйүп тургандан кийин, Кудай буйруса, кенен кезер ойноп, күлүп жашайсыңар, Кудай буйруса. Сен сырга өтө уялчак экенсиң, ойноп эметип бер, баары. Урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, бир нерсени баса белгилеп коеюн. Мынакей президентибиз элге колунан келишинче көңүл бөлүп атат, колунан келишинче жардам берип атат. Чындыгында бул көз кубанарлык да, ичиңе батпайт бул нерсечи. Биз бул нерсени айткым келет да, коррупционер ууруларгачы. Ушу Нарын областынын тургуну Темирболот Абыкеев, көмүрчү блогер Аким, акчасынын күчү менен 2 тыйындан адамдарды отургузуп коюп, каалаганын калчап, адамдардын баарына топоз, жылкы, уй союп берип, ооз ачтырып, бизге болгон каршылыкты көргөзүп, Акылбектин жардамы менен, аркасында турган коррупционерлердин жардамы менен ар кандай кадамдар жасап атат. Бирок бир нерсени баса белгилеп коеюн, ушул жерге биз келип, бирөөдөн 1 сом акча алып, же бирөөдүн заказы менен, бирөөдүн указы менен келген жокпуз. Чындыгында алыс экен, Актала району жана Актал айылы. Таңгамал чыкканбыз 5те. Азыркы убакта 1-дин чамасы болду. Кудайга шүгүр, жетип келдик. Өзүбүз келип тартып, өзүбүз келип полный бүттүн түшүндүрүп, мына жакшы иш болуп атканын көрүп кетүүнү туура көрдүк. Ак Ордодо дагы болуп аткан, үй салынып аткан баарын башынан баштап акырына чейин карап көзөмөлдөп атабыз. Мени дагы кээ бир адамдар жер саткычтарга байлап, жер саткычтарды ушу крышевать этет дегендей, анан көмүрчүлөр менен содалашып алган дегендей сөздөр чыгарып атат. Мен эч убакытта коррупционерлерди, ууруларды, жер саткычтарды крышевать эткен эмесмин. Мен Бакай Кашкарбаев эмесмин. Мамлекет деп коюп, Ленин заводунан 30 000 сомдук арендага алган жерди 5 000 сом эле төлөп, 25 000 сом айына ушерп келтирип аткан адам эмесмин биринчиден. Ленин заводунан темир урдап, кылмыш иши козголуп, МВДда иши жаткан адам эмесмин, Бакайга окшоп. Бакайга окшоп, Алсейто деген жердин мафиясы, канча деген, миңдеген элдер жабыркаган адамдардан, миңдеген адамдар жабыркаган адамдар бар. Ошондой жер саткыч адамды крышевать эткен адамдардан эмесмин. Аны ушу Бакайга окшогон адамдар кылышы толук ыктымал. Айтып берсең сөз көп, коррупционер уурулардын баардыгы мамлекетти силер ушинтип тонобоганыңарда, мамлекетти силер ушинтип урдабаганыңарда, карапайым калктын жашоосу мындай деңгээлде болбойт эле. Мына ар бир адам негизи өзү аракет кылыш керек, бирок силер элдин акысын жеп, аша чабып жеп коюп атканыңар үчүн Акылбек Жапаров сен баш болуп, Темирболот сен төш болуп, жанагыл Нурлан Сулаймановтар колу буту болупчу. Ошо урматтуу элим, баарыңардан суранам, баарыңардан өтүнөм.
Ууруларга, коррупционерлерге, аферисттерге алданбаганга баарыңарды чакырам. Кудай буйрса, Кудай кааласа келечек али алдыда. Көп жакшы иштерди жасайбыз. Колубуздан келишинче, колубуз кайерге чейин жетсе, ушу президентибиздин колуна кол, бутуна бут болгонго колубуздан келишинче аракет кылабыз. Баарыңыздардын Рамазан айыңыздар кут болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Аллах Таала ар бир инсандын ырыскысын кенен кылсын. Жана стройка болуп аткан жакты бул эмени үйдү сырткы келбетинен тартып койсоң башка видео болот. Ya seninki versen. Gel, telefon al. Gel. Aleyküm selam. Nasılsın? With